Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры быйылкы жылы абдан түшүмдүү жылдардан болду. Анткени биз бир жылдын ичинде мына бир жыл толук боло элек, буюрса дагы мына 6 ай бар. Биз мына ошо 6 айдын ичинде эл аралык 4 фестивалга катыштык. Бардыгы тең ийгиликтүү болду. Анын бирөөсү өзүбүздүн Кыргызстанда өттү. Республикалык фестиваль Даркүл апабыздын урматына арналган фестивальда биздин театр биринчи орунду алдык калыстардын жыйынтыгында. Андан тышкары мына кече жакында эле ушу 27 майдан баштап биз 17 июнга чейин ушу 3 мамлекетке барып келдик. Бул Башкириядагы Борбор шаары, Өфө шаарында Тууганлык деген эл аралык фестивалга катышып, биз түрк чыгармасын койгонбуз. Көркөм жетекчибиз Элвира Борисовна өзү койгон Көчкү деген чыгарма эң жакшы баага татып, ошол жактан ушу эл аралык улуттук фольклорду кармап калган салттуу психологиялык спектакль деген наам алдык. Ал жерде Москвадан, Питерден, Оренбургтан, Казакстандан жана ошондой эле коңшу мамлекеттерден, Өзбекстандан, Тажикстандан барган чоң театр сынчылары бардыгы тең бирдем менен бир жакадан баш чыгарып, кыргыз театрына баасын беришип, өздөрүнүн сын пикирлерин айтышып, чындыгында абдан түшүмдүү ал жактан кеттик. Андан ары барып эле анан кийин Казан шаарында, Татарстандын Борбор шаары Казан шаарындагы 2 жылдан бир өтө турган Нооруз түрк тилдүү фестивалына катышып, ал жерден дагы эң лучший ансамбль деген наам менен чыккан. Биздин актерлорубуз дагы жеке сындарга абдан жакшы мындай эмелерин алышты, бааларын. Ошондой эле ошол жакта биздин кыргыз диаспорасы дагы абдан жакшы колдоп беришти. Өзүбүздүн Маданият министрлиги уруксат берди. Ал эми калган чыгымдарды бүт кеткен чыгымдардын бардыгын тең биз өзүбүз ушул Маданият министрлигинен тышкары спонсор Сорос фондусу колдоп ошол жака барып келдик. Аяктан 10-унда келип эле кайра 13 күнү азыркы Нур Султан шаарына барып, эл аралык Самгау фестивалына катышып, Султан Раевдин Суфлер деген чыгармасы менен абдан жакшы мындай аяктын баасына басып келдик. Анткени акыркы бир 5-10 жыл болду. Мурун ушу эл аралык фестивалдардын бардыгында эң жакшы спектакль, эң жакшы эркектин ролу, аялдын ролу, эң мыкты режиссер деп бардыгына акчалай сыйлыктар. Андан тышкары ошол өздөрүнүн жана фестивалдын наамдары берилчи. Ушу акыркы 5-10 жылдан бери бүт ошо акчалай сыйлыктардын баарын алып салышкан. Жөн гана ушул өздөрүнүн баягы катышты деген фестивалдын эмблемасын, грамота, дипломдорун беришет. Андан тышкары ушу эл аралык сынчылар өздөрүнүн жакшы бааларын беришип, анан ушу эл аралык журналдарга бизди басып чыгарышат. Чындыгында мына ошол үчөө менен жыйынтыктап келип, бир жылда 4 фестивалга катышып, мына бүгүн 1-июнь, бүгүндөн баштап бардыгы тең эмге өргүүгө кетишти. Кудай буйрса, күздөн баштап дагы жакшы пландарыбыз бар. Өзүбүздүн областтарды кыдырып, андан тышкары өзүбүздүн ушу мектеп окуу жайларына биз баягы театр юного зритель болгондон кийин биз негизги басымды ушу бала бакчага, мектептерге, окуу жайларга коюп, ошолор менен тыгыз иштешибиз керек. Бирок биздин ушул туура эмес саясаттын негизинде ушундай жыйынтыкка келип отурабыз. Азыр бардык областтык, райондук, борбордук мектептерге барсак, бүт баары тең жанагы ата энелер каршы деген ушу баягы эмени ураанды бетке кармап алышып эле бардыгы тең жок дешет. Биз иштеше албайбыз, балдарды кыйнай албайбыз. Ал эле бул деп ушундай орусча айтканда отмазкага чыгышат да. Негизи бул туура эмес. Анткени балдарды кыйноо менен болсо дагы, аларды мажбурлап ошо улуу классикаларды бала кезинен эстетикага, интеллектуалдык деңгээлге алардын жан дүйнөсүн байытып, ушу келечекте Кыргызстанга бардык жагынан жетишкен улуу инсандар болуш үчүн аларды бала кезинен ушу чыгарма менен толтурбаса, мисалы 1-класстагы бала химияны түшүнбөйт, физика, биологияны түшүнбөйт. 1-класстагы балага ушу ойноп берсең, аларга жомокту, же болбосо ошо балдар жөнүндө бир кантип тиги жол пешеходдон туура өтүш керек, милицияга, больницага кандай мамиле кылыш керек, ошолорду бала кезинен актерлор ойноп берип, чагылдырып, аларга түшүндүрүп бербесе, алар бала бакчадагы балдар тамга да тааныбайт. Чындыгында аларга ушундай нерселер алардын эс тутумдары тунук болгондуктан
булар ушу эстеп калышат ушул кезиндечи. Мисалы биз деле бала кезибизде баарыбызды ушу мектептерге атайын жиберчү, цирктерге, театрларга, концерттерге. Азыр биз барсак ушундай кыйналбайбыз, ата энелер комитети бар деп эле баягы ата энелерди бетке кармашат. Чындыгында мен өзүмдүн балдарым мектепте окуйт. Мисалы менин балам ата ушундай экен, келет экен дегенде деги эле жок дебейм. Кой балам бар, бул жол кириңе, бул бирдеме алып же, мындан суу ич, анан муну көр. Деп анан келгенден сурайм, кандай болду, кайсы актердин ойногон жакты, эмнени түшүндүң, эмне жөнүндө экен депчи. Антпесе бул нерседен калсак, бул балдардын жан дүйнөсүндө бир боштук болот дагы, кийин алар чоңойгондо эле толтурулат деген бул туура эмес кемчилик. Мынакей акыркы 25 жылдан бери, Кыргызстан эгеменге чыккандан бери биз ушул нерсени өзүбүз көрүп атабыз. Азыркы жаш муундардын алда канча ушул жактан алыс экенин сезип атабыз. Анткени илим билимге сугарылып келген менен баары бир ортодогу боштук сезилип атат. Анткени ошол жылдары Кыргызстан жаңы бөлүнүп, эгемен болуп, экономикабыз баягы паска түшүп, андан тышкары өзүбүздүн баягы ички тышкы саясаттарыбыз калыптанганча, чындыгында карапайым эл кара курсактын камын көрүп, ушу көп нерседен кур калгандыгыбыз билинип атат. Мына акыркы 5 жылдан бери көчмөндөр элге кандай дух берип атканын сезип атабыз. Мына ошо көчмөндөр менен 16-га дагы 18-ге дагы катышып башкы ролду ойнодум. Андан тышкары быйыл мына кече жакында эле ошо Арабия мамлекетине барып дагы көчмөндөр менен таанылып келдик. Мен абдан кубандым ушу кыргыз фольклору, кыргыз маданияты бай экенине. 90 ашык мамлекет келди дүйнөдөн, океандын ар жагынан бер жагынан бери. Бирок ошол жерде эң негизги ачкычы бул кыргыздар болуп, биз негизги ошо көчмөндөрдүн ошол жакта башында туруп, баардыгын тең кылганыбызга мен абдан суктандым. Анткени биздин ошол жерде биягын карасаң улак болуп атат, биягын карасаң ордо болуп атат, биягын карасаң жан батыш болуп атат, биякта карасаң күрөш болуп атат, биягын карасаң театральный баягы постановка, биякта карасаң концерт, биякта фольклордук концерт, биякта цирк болуп атат. Кыскасы биягына келсең кол өнөрчү дей койчу. Бүт жагына келгенде биздин Кыргызстандын ушунчалык каада салтыбыз, үрп адатыбыз, маданиятыбыз ушунчалык жогору экенин билдим дагы. Анан бир жеке ойго келдим да, эмне үчүн ушул жердеги мына 90дон ашык мамлекет келгендер бизге суктанып тура калып, кол чаап, сүрөткө түшкөнгө абдан кубанып атышса, өз жерибизде, өз элибизде, өзүбүздүн идеологиянын башында турган ушул саясаттагы агаларыбыз эмнеге ушундай бизге башкача мамиле кылып, карапайым элди башка жака бурат деген бир түшүнүк келет да. Анткени бул нерсе бизге керек экенин мына азыр да сезип атабыз. Мына кече жакында эле ушу мамлекеттерди кыдырып келдик. Анан мен аяктын жетекчилери менен сүйлөшсөм да айтып атышат. Бизде кадимкидей ушу билим берүү министрлиги менен маданият министрлиги биригип, биз ушул балдардын келечеги үчүн атайын саясат кылып, жанагы абонементский системаны таратып, биз балдарды мажбурлабайбыз дейт. Бирок биз аларга бир жылга, например, биздин сом менен алганда бир 2000 сомго же бир 300 000 сомго бир жылга бир абонемент алышат дагы. Ошо менен каалаганда бир жыл бою, бир күндө кааласа 10 жолу, кааласа бир жолу каалаган ошол шаардагы борбордогу баардык маданий музейлерге, театрларга, циркке бүт барына киргенге акысыз экен да. Эгер бул жыл жыйынтыгын алып келгенде, чындыгында бул абдан арзанга, бекерге түшөт дагы. Эң негизгиси баланын жан дүйнөсүнө, баланын көз карашына бул абдан чоң салым болот. Анткени чоң шаардагы агым дагы чоң аякта мегаполис, эли көп, аяктын өзүнүн маданияты башка. Эмнеге ошону бизге кылсак болбойт? Мисалы бизде деле Кыргызстан азыр шаарыбыз миллиондон ашык. Андан тышкары мына өзүбүздүн шаардагы театрларыбыздын кейпин көргөндө чындыгында жүрөк ачышат. Мисалы мына жыл сайын туризмди биринчи орунга коюп атабыз. Жыл сайын туризм келсин, туризм тарталы, көлгө чакыралы, тоого чакыралы деп айтабыз. Бирок эгер алар келгенде аэропорттон түшкөндө биринчи борборго түшөт. Мисалы борборго түшкөндө ошол келген конокторубузду шаардын каягына алып барып сый көрсөтөрүңдү билбейсиң. Бир шаардагы тарыхый музейлерибиз өз деңгээлинде иштебейт. Чоң театрларыбыздын баары тең жайдын күнү өз калыбында эмес, материалдык жактары. Андан тышкары шаарыбыздагы парктагы жанагы инфраструктуралар дагы дал келбейт да. Мисалы дайым айтып келебиз. Кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деп мактанабыз дагы, бирок келген туристтерге бул эстеликтин жанына барып кантип сүрөткө түшөбүз? Өңүн көрүп алып. Деги эле Сүймөнкул Чокморовго такыр окшобойт. Ошондуктан ушул жагында өзүмчө ойлоп коем, ушул жагында дагы жетекчилер бизге чын эле көңүл буруп, ошо шаарыбыздын инфраструктурасына жакшы баа берип, ошого көңүл буруп, ошону өз ордунда талапка жооп бергендей кылса, шаарыбыз кичинекей болсо дагы, бирок баягы бүт шарты менен уютный болсо, акчабыз жок болсо дагы келген меймандарды ары бери кыдырып, тияк биягыбызды көргөзгөнгө
биз дагы жүзүбүз жарык болмок. Анан айла жок кафелерге апарабыз. Чындыгында биздин ресторан, кафелер укмуш, ресторандарыбыз тим эле биздин музейлерден алда канча үйдө. Анан ошол жака апарабыз айла жок. Ошол жака барып кыргыздын жармасын сатып беребиз. Анан кыргыздын борсогун беребиз. Эгер ошону ярмаркаларды жанагынын баарын шаркы уюштуруп койгондо, балким бул башкача бизге жыйынтыгында жакынкы 5 жылда башкача түшүнүк, башкача жыйынтык бермек. Анан ишенем, Кыргызстандын келечегине ишенем. Анткени азыркы кийинки жаштарыбыз койчу, азыркы жаштар абы деген менен жок, азыркы жаштарыбыз бизден акылдуу, баардыгы тең бир нече тилде сүйлөшөт, баардыгы тең билимдүү, эки жактуу көздөрү көрүп келип, баягы акыл эси өзгөрүп келип атышат. Ошондуктан ошолордун жыйынтыгы жакынкы дагы 10-15 жылда Кыргызстаныбызга жакшы жагынан таасир этип, биздин маданиятыбыз дагы, мамлекетибиз дагы алда канча бийик өсүп, коңшу мамлекеттер менен тең ата болуп, жана алардан ашабыз деген ишеним бар. К сожалению, бирок азыр андай болбосок дагы келечекте үмүт өлбөйт деген ушу тилегимди айткым келет. Ал эми жалпы көрүшүлөргө болсо, силерге жакшылык каалайм, ынтымак каалайм, эл жерибизде тынчтык болсун. Баардыгыбыз тең ушу мына аптаптуу жайда жакшынакай эс алалы, өргүгө чыгып, жакшынакай эргүү менен кайра жумушка келип, Кудай буйрса күз күрөштө баардыгыбыз тең ушул Кыргызстанга ар кандай кесиптеги аркалаган баардык инсандар өздөрүнүн салымын кошуп, Кыргызстаныбызды ынтымак менен биримдикте көтөрсөк деген ниетимди айтмакмын. Баардыгыңызга рахмат. Саламатта калыңыздар.